Нұрзаттың чачын қарағыла, жарымынан көп ақ. Менікін қарағыла ағара баштады. Қарайлы болчу, саясатқа келгенден кейін ағара баштады. Елестетіп көр, саясат деген эмне? Сенің маселеңді мен чечип берем деген сөз екен. Өзүңдүн маселелериң толтура, үй бүлөңдүн маселелери толтура, бирок эл журт сени шайлады, сенден талап кылат. Бирөө операция болуп атам, акча таап бер деп келет. Бирөө кредитин төлөй албай атам, акча таап бер деп келет. Бирөө Туркияга баратам, ага дагы балам акча керек болуп атат, боорун операция дейт, ага чыгып убакыт болосуң. Бирөө айтат, карыз болуп калдым, ошону төлөгөнгө жардам бер. Бүт жеке маселелер. Бирөө дагы китеп окуш керек, балдардын сезимин көтөрүш керек, адамдар тарбиялаш керек деген ой менен келбейт. Менин өкүнгөнүм ошол. Мен үч силерге келип атам. Адам 4-кө бөлүнөт. Биринчиси билимдүү, бирок тарбиясы жок. Байкайсыңар, ошондой балдар барбы? Математикадан жакшы, экономиканы жакшы билет, Омдун законун жакшы билет, Ньютондун законун жакшы билет, бирок чын-чынына келгенде адеби тарбиясы анча эмес. Сөгүнөт, какырат, түкүрөт, ыргытат. Бирөөлөр бар, тарбиясы жакшы, бирок билим анча эмес. Бул дагы жакшы, бирок экөөнүн кайсысы маанилүү дегенде мен биринчи тарбияны айтат элем. Эгер тарбияң болбосо, талимиң болбосо, иманың болбосо, алган билимиң менен коррупционер болосуң, уру болосуң. Карапайым киши уурдаса тоог уурдайт экен. А билимдүү адам схемаларды түзүп алып миллиардтарды уурдайт экен. Ошон үчүн жалаң билиң менен кыйын болуп кетебиз деген туура эмес. Ыйманыңар да болсун, адебиңер да болсун. Үчүнчү адамдар бар, Кудай бетин нары кылсын. Тарбиясы дагы жок, илими дагы жок, билими дагы жок. Эң жаман ошол. Анткени проблемалар үчөө эле. Биринчиси жардылык, руханий жардылык. Экинчиси караңгылык. Үчүнчүсү ынтымактын жоктугу, бөлүнүп жаруучулук. Ошол караңгылыктан балекеттин бардыгы чыгат. Уурулук да чыгат, алдамай да чыгат, тономой да чыгат, жалган айтмай дагы чыгат, акыреттен коркпостук да ошондон болот. Анан берекелерим, силерден суранат элем. Эң жакшысы кайсыл? Тарбиясы дагы болуш керек, билими дагы болуш керек. Мен эмнеге келип отурам? Анткени ишенербиз силерсиңер. Азыркы Кыргызстан чын-чынына келгенде артта калган Кыргызстан. Бирок ишенип койгула, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Өзгөчө бул университетке келгенде ушунчалык сүйүндүм. Неге айтып берейинби? Эмнеге сүйүндүм айтып берейинби? Силердин илимиңер пайдалуу илим экен. Биз бүт сүйлөгөн илимдерге өтүп алдык. Карасаң, гуманитария, юристтер, анан дагы кимдер, тигилер булар. Силердики керектүү. Электриктер барбы? Металлургтар барбы? Энергетиктер барбы? Карасаң, Советтер Союзунун учурунда бир аксакалдар турат, спутулар деген болот эле, туурабы? Ошол жактан эгерде университетке тапшырбасаң, стамесканы кантип колдонот, үйрөнүп чыгат элең, плотник болуп чыгат элең, электрик болуп чыгат элең, завод, фабрикалар иштеп турчу эле, адамдар келет эле, ал жактан такшылат эле. Ошон үчүн бизде промышленность, өнөр жай бар болчу. Ошон үчүн бизде өндүрүш бар эле. Мен билгенден пресс-подборщик чыгарат элек, бүткүл СССРди биз камсыздайт элек, туурабы агай? Насосный заводубуз бар болчу. Биздин укмуш өндүрүш объектилерибиз бар эле. Эмне болду? Бүткөндөн кийин бүт юрист болуп кеттик, бүт саясатчы болуп кеттик, бүт базарга чыгып кеттик, өндүрүшчүлөр жоголду. Мына көрүп атасыздар, азыркы согуштарда Байрактар деген бир эле дрон чыгып алып туруп, согуштардын багытын өзгөртүп койду. Эмнеге? Анткени алар өндүрүшкө дайыма көңүл бөлүп келатат. Силердин билимиңер пайдалуу билим. Кудай калса, завод, фабрикалар ачылып кала турган болсо, юристтерге барбайт, экономисттерге барбайт, бухгалтерлерге барбайт, биринчи силерге келет. Ошон үчүн өнүккүлө, өскүлө, үйрөнгүлө. Мен кече парламентте сүйлөдүм. Эмнени сүйлөдүм? Айтып берейинби? Инвестиция дегенде эле акча, евро, долларды түшүнбөш керек, адамдын акылын түшүрүш керек. Америкада окуганмын, melting pot. Алар адамдарды чакырган. Эң мыкты адамдар дагы да чакырат. Эгерде сен баскетболдон мыкты болсоң, жакшы спортсмен болсоң, шахмат боюнча чемпион болсоң, олимпиададан биринчини алсаң, Американын жылына $50,000 төлөй турган университеттери сага стипендия берет. Үйүңү камсыздайт, тамак ашыңды камсыздайт, мыкты адамдарды тартат, а бизде мыкты адамдар кетип атат. Суранам, кетпегилечи. Анткени силердин акылыңар керек. Билимди тапсак, билим аркылуу бардыгын табабыз. Азыр отурасыңар. Жеңил жашайм десең келечекте азыр кыйнал. Азыр жеңил жашасаң келечекте кыйналасың. Эки эле тандоо бар. Спорт менен машыккан адам, элестетип көр, күнүгө эртең менен 6-да туруш керек, жамгыр жаап атат, чуркаш керек, спорт менен машыгыш керек, тер төгүш керек. Напсиң дайым айтат, эмне кыласың? Бир келген өмүрдө жыргабайсыңбы, уктабайсыңбы деп айтат. Түндө отурасыңар ушинтип. Кимге пайдасы бар? Брайан Трейси деген адам бар. Аябай күчтүү менеджер, бизнесмен, тайм менеджмент боюнча эң мыкты адистердин бири. Күнүнө 3 гана жолу телефонду карайт экен. 6-нчы базар күндөрү китепке, билимге, балдарына убакыт бөлөт экен, бир да телефонду карабайт экен. Азыркы өмүрүңөр телефон менен өтүп атат. Телефон деген ушундай нерсе, көзүңдү батыраак нурун кетирет. Телефон ушундай нерсе, бул жакта бүкүр пайда кылат. Телефон адамды нервный кылат. Телефон мээңди эртерээк кургатат экен. Көзүңдүн майларын эртерээк кетирет экен.
Телефонду көп караба. Кара, анча мынча жооп берип коюш үчүн, керектүү мотивациялык видеолорду көрүш үчүн, жаңы маалыматтарды алыш үчүн отурасың. ТикТокто кайсы звезда, кайсыл күнү ким менен жолукту, ким күйөөгө тийип атат, ким жаңы көйнөк кийип алды, анын сага эмне кереги бар?